Асқасы асма тіреген Алатау қырғыз жерімден, арыма қыса тіреген Аққалыпа қырғыз елімден. Қадырла тұрса қалың ел, айтқылы кемденген бар, башымызды емсерге амансыздар дегейіз бары. Қырған сайын көбейген қайран болар, қабыланды қачырған қайраты бар. Егеменді қырғыздың құттықтаймын, қабыл ашаймын астын айбаты бар. Еркіндікті белгісі егемендік, еркін өсіп күн белен тегелендік. Елдің үнін оғызған елдің үнін, құтты болсын Қырғызстан егемендік. Желдіреген қызыл түс байрағы бар. Қолынсызда жетшілі айға болар. Орусияның мекенінде жүрген Қырғыз, құтты болсын егеменді өлік майрамығар. Анда ардақты меймандар қадырма Қырғыз жошылыға. Бүгінгі күндің, жақшылықтың, салтанаты кешебізде ашықты жырлап қоюға ұрықса келіңіздер. Cut. Рахмат, урматтуу меймандар отурбай турайлы, келиңиздерден сударабыз. Бүгүн ушул жердеги үстү бир аз кырсык болуп турат. Ошол өткөн инсандар устадыгы бир мүнөт эскерүүгө алып коюңуздар суранабыз. Албетте бүгүнкү кечебизде, салтанаттуу кечебизде куттуктоо үчүн кадырлуу инсандар келип отурат. Кезек берүүгө уруксат этиңиздер, кол чаап койсоңуздар деп турабыз. Ар кандай жагдайларды баштан өткөрүп, ар кандай тармактарда иш алып барат. Ар дайым өзүн принципиалдуу кармап, кандай маселе болсо да чындык ойлорду ачык айтуудан тайманбаган, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген ураанда туу туткан Кыргызстандык коомдук ишмер, Жогорку кеңештин 3 жана 5 чыгарылышынын экс-депутаты, Кумтөр окуясы боюнча элдин көйгөйүн чечкен, комиссариатка конгон биздин Садыр Жапаров Нуркожаев куттуктоо сөзүн чакырып коелу. Жана ошондой эле, сиздер кол чаап турсаңыздар. Профессор, Аксакалдар кеңешинин төрагасы Кубатбеков Турусбай агабызды да кол чаап койсоңуздар келиңиздер. Кубатбеков Турусбай агабызды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Куттуктоо сөз айтардан мурда бүгүнкү кырсыкта каза болгон 17 биздин кыргызстандык боордошторубузду жана ошондой эле бүгүн ушу Бишкек Кыргызстаныбызда дагы 9 киши ушу автокырсыктан өтүп кеткен экен. Ошолордун үй бүлөсүнө, жакындарына, бир туугандарына, бала чакасына көңүл айтуу менен ушул жаткан жерлери жайлуу болсун, топурактары торко болсун, Кудай бейишинен орун берсин деп ушу көңүл айта кетелик. Ошого уруксат бериңиздер. Бул Кудайдын буйругу экен. Кудайдын буйругуна бардыгыбыз баш ийишибиз керек. Андан эч жака качып кутулбайбыз. Урматтуу бүгүнкү кеченин уюштуруучулары, катышуучулары жана кадырман коноктор. Мен үчүн бул кеченин мааниси эбегейсиз зор. Анткени сөз бутасы ыйык мекенибиздин эгемендиги. Анан да ал эгемендиктин чейрек кылымдык өтмүшү болуп жатпайбы? Мындай кечелер бир жагынан жагымдуу, майрамдык маанай тартууласа, бир жагынан ой максаты бирдей, көз караштары жакын жарандардын башын бириктирип, өткөн мезгилдин өтөлгөсүн талдап таразалоого, азыркы абалга баа берүүгө, ошондой эле келечекте сиздер менен бирге баарлап жасала турган иштердин мерчемин аныктоого, орток пикир жаратууга өбөлгө түзөт. Ошентип
бул кечени өлкөбүздөгү бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен майрам гана эмес, улутубуздун, өлкөбүздүн орчундуу маселелери жөнүндө ойлорубузду ортого коюуга мүмкүнчүлүгүн берген олуттуу жыйын деп эсептеймин. Өз элин сүйүүнү, башка элди кадырлоону жакшы билген менин мекенчил жердештеримдин атайын чакыруу жолдоп, сиздердин араңыздарда болуу, сиздер менен ой бөлүшүү бактысын тартуулагандыктары үчүн чоң ыраазычылык билдиремин жана ошондой эле кечени уюштуруучуларга жана уюштурууга мүмкүнчүлүк берген жергиликтүү бийликке терең ыраазы экендигимди билдирип, Кыргыз мамлекетинин 25 жылдык көз карандысыздыгына арналган бүгүнкү кечеңиздер менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз эли тарыхтын татаал жолун басып өткөн. Өзүнүн мамлекеттүүлүгүн бирде жоготуп алса, бирде кайра тикелеп отуруп, көп өлкөлөр, элдер менен ар тараптуу байланыштар жасоонун бай тажрыйбасын топтогон көөнө эл экендигинен азырынча эч ким шек санай элек. Буга ата-бабаларыбыздын тарых бетине калтырган ташка тамга баскандай таамай издери кепил. Кыргыз элинин цивилизация жараткан тарыхтын мындан аркы этаптарында да ыкчам, буйдалбай өнүгүп кетүүгө жетишээрлик даярдыгы бар эл экендигин батыш менен чыгыштын архивдик казыналары да, дүйнөгө белгилүү Манас эпопеясы да ачык айкын далилдеп турат. Адамзат тарыхы дайым эле бир нукта, бир кылка өнүгө бербейт тура. 20 кылымдын башы Кыргыз элинин кылымдар мурда жоготуп алган мамлекеттүүлүгүн кайра түптөө мүмкүнчүлүгүн берди. Натыйжада Кыргызстан СССРди түзгөн 15 республиканын бири катары өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. 21 кылымдын башы болсо, элибизге өз алдынча мамлекет катары түтүн булатуу бактысын тартуулады. Ошону менен бирге бул эгемендик Кыргызстандын өз алдынча кошуна өлкөлөр менен биргеликте дүйнөлүк коомчулуктун талаптарын эске алуу менен чечиши керек болгон бир топ түйүндүү маселелерди да өзү менен кошо ала келди. Эгемендигибизди жарыялаган күнүбүздөн бери мына чейрек кылым өтүптүр. Чейрек кылым эгемендиктин чылбырын колдон чыгарбай келе жатыптырбыз. Бул биз үчүн сыймык. Бирок өлкөбүздүн коомдук турмушунун дээрлик бардык тармактарында алда качан чечилип бүтүшү керек болгон маселелердин ушул күнгө чейин сакталып, ал турсун күн өткөн сайын андан бетер татаалдашып бара жаткандыгы жүрөк өйтпөй койбойт. Өндүрүш, маданият, коопсуздук, билим берүү, илим изилдөө жана саламаттыкты сактоо маселелери алда качан туура жолго коюлушу керек эле. Калкынын саны 6 миллионго эми гана толгон өлкө үчүн бул анчалык деле кыйын иш эмес эле. Азыркы кезде дагы деле өлкөбүз өнүгүүнүн даңгыр жолуна ыкчам түшө албай жатат. Көптөгөн тармактардын өнүгүү мындай турсун күн санап кедерине кетип бара жаткандыгы эч кимге жашыруун эмес. Мурда миңдеген адамдарга иш орун тартуулаган, өз дооруна ылайык буюмдарды өндүрүп чыгарып турган оор жана жеңил өнөр жай ишканаларыбыздан алда качан кол жууганыбызды билесиздер. Өндүрүштүн жоктугунан ишсиздик күчөп, көпчүлүк адамдар чет өлкөлөрдө жасап чыгарылган буюмдарды алып сатуу менен күн кечирип келет. Анан да колунан иш келген жаштарыбыз башка өлкөлөргө барып эмгектенүү жолун тандап алышып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө таркап кетишти. Мына бүгүн Орусия мамлекетинде 2 миллион кыргыз жараны иштеп жана жашап жатат. Алардын баарын кучагына батырып, ар бирин иш орун менен камсыз кылган Орус элине сиздердин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирмекчимин. Саясий аренада жүрүп, элдин ар кандай социалдык катмарынын өкүлдөрү менен дайыма баарлашам. Кыргызстандын өнүккөн өлкө болушун эңсебеген, көксөбөгөн бир да кыргыз жаранын көрө элекмин. Тарыхый эс тутуму бай, азыркы доордун күрөө тамырынын кагышын сезе билген, билимдүү, терең ой жүгүртө алган адамдарыбыз кадам сайын жолугат. Табият жагынан ала турган болсок,
Кыргызстандын агып жаткан суусу, жүрүп турган шамалы, тийип турган күнү, көк тиреген мөңгүлүү тоолору, жер алдындагы кен байлыктары жана жер үстүндөгү кооздугу эле кыргыз улутуна берилген зор белек эмеспи? Мындай табият, мындай тарыхый эс тутуму бай, сергек инсандар менен бир өлкөнүн калкы гана эмес, жалпы адамзатка пайдасы тие турган ийгиликтерди жаратууга мүмкүн экендигине толук ишенемин. Менин ишенимимде Кыргызстан келечекте дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарынан сөзсүз орун алат. Бул ишти 21-кылымдын жаштары менен, мына сиздер менен бирге сөзсүз ишке ашырабыз. Андай өлкө болуш үчүн бардык объективдүү жана субъективдүү шарттардын баары бар. Бир гана уюштуруу иштери жетишпейт. Уюштуруу жана мамлекеттик түзүлүштүн механизмдерин туура, адилет иштетүү жагына дайыма аксап келет. Уюштуруу, жетектөө иштериндеги кемчиликтер жоюла турган болсо, коомду алсыратып бараткан Ак үйдүн 7-кабатына чейин жетип тамырлап алган коррупцияга да акырындап өзүнөн өзү бөгөт коюлмак. Калктын бардык социалдык катмарларына сиңип бара жаткан трайбализмдин чыныгы жүзү көрүнмөк. Өлкөдө адилеттүүлүк, адамдардын укугун урматтоо, алыскы жана жакынкы кошуналар менен эл аралык нормаларга ылайык алакалашуу өкүм сүрмөк. Шайлоолор өз убагында административдик кийлигишүүсүз ачык өткөрүлүп, өлкө чыныгы демократиялык өнүгүүнүн жолуна түшмөк. Урматтуу мекендештерим, куттуктоо сөзүн сүйлөө мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, өлкөбүздүн көйгөйлүү маселелерин дүңүнөн болсо да белгилеп өтүүнү туура көрдүм. Өлкөбүздүн тагдыры үчүн баарыбыз жоопкербиз. Өлкөбүздү өнүктүрүү, аны бүгүнкү абалдан алып чыгуу жагын ар бир жаран дайыма кайда жүрбөсүн терең ойлонушу керек деп эсептеймин. Жана ар бирибиз салымыбызды кошушубуз керек. Биргелешип, ар кайсы регионалдык, этностук, саясий жана диний топторго бөлүнбөй, бирдиктүү аракеттерди жасоонун учуру келди. Келмек турсун, өтүп да баратабы дейм. Кыргызстандын жериндей жерде, Кыргызстандын калкындай калк менен курулган мамлекеттин артта калган өлкөлөрдүн тизмесинде турушу баарыбыз үчүн чоң уят. Өлкөбүздүн өнүгүшүнүн жаңы этабын сиздер менен бирге баштоонун, кыргыз элинин тарыхына, дүйнөлүк өнүгүүнүн рухуна жараша чечкиндүү кадамдар таштоонун күнү келди. Урматтуу мекендештер, мааракебиз баарыбызга куттуу болсун. Кечебиз тунук ойлор, ийги ниеттер айтылган, ынтымактын, биримдиктин үрөөнүн сепкен форум катары эсибизде калсын. Баарыңыздарга бакубат өмүр каалайм. Өлкөбүздүн өнүгүшүнө болгон тунук ой, жигердүү көз карашыңыздардын арта беришин, алардын көп кечикпей ишке ашырыла башташын тилеймин. Бар болуңуздар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Кол жаппаңыздар, Жапар Александр Кожоевич. Майрамыңыз менен карбалыңыз эле. Өлкөбүздө мына ушундай эр азамат уулдар көп болсун деп ниет кылабыз. Албетте сөздө биз Турсунбай атабызга билели, профессор Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Бир кол жапкы коелу. Келиңиздер. Жаман айтпай, жакшы жок деткен, бүгүн кокусунан эртең менен кырсык болуп, саат 8 чамасында бул уже быйылкы жылдын эсебинен экинчи жолу ушундай чоң кокустук болуп атат. Өткөндө эле январдын аягында дагы ушундай өрт чыгып, 12 жараныбызды жоготуп алганбыз. Ошондон кийин жыйынтык чыгарып, бир ушуну менен токтосун деп ойлодук эле. Бүгүн дагы кокустук болуп, биз эртең менен баштап бул жерде отурат. Диаспоранын жетекчиси Абдыганы мырза болуп, жана дагы анча аксакалдар ошол жерде калышты. Алтуфес шоссе 5-чи дом 5 деп ошол жерде 17 киши каза болуп кетти. Анын ичинен 15-и биздин Кыргызстандын жарандары экен. Бүт баардыгы жаш кыздар, келиндер, кыздардын развилкасынан түтүнгө угуп, алар өрттөнгөн жок, эч кимиси түтүнгө угуп эле эчке чыга албай өлкөгө качып чыккандар да бар экен. Кечке ошол жерде болдук. Туугандары жүрөт, бирөөлөр
кызын жоготуп алып апасы ошол жерде ыйлап жүрөт. Анан баягы опознание бүткөн чөктү бизди ошол жерде элдер жөнөтүшкөн эле. Колуңардан келсе барып бүгүнкү болуп турган концертти токтоткула. Биякта манча киши өлүп атса, силер акта мындай бир майрам уюштуруп атасыңар деп. Бирок эми бул майрамды мурдатан даярданып алгандан кийин келип токтоткула деп айтканга биздин ухуубузга келбейт. Араңарда кээ ооп келди, аны кээ укпай келдиңиздер. Бирок ошондой болсо да кайсыңыздар болсун. Бүгүнкү майрам жакшы өтсүн. Бирок канчалык шаңдуу болсо дагы бүгүнкү биздин өтүп кеткен жарандарыбыз эсиңиздерде болсун. Анан эми мен Кыргызстандан жаңы эле келдим. Алар дагы эле ошо 25 жылдык майрамга даярданып атышат. Колдорунан келишинче кемчиликтери бар, жетишкендиктери бар. Бирок мынау ушунча эл сыртта жүрүшөт. Жана Садыр мырза айтып 2 миллиондай кыргыз деп. Ошол эл ал жанагы именно шайлоого жашы келген ушул жерде Кыргызстанга тапкан акчасын жөнөтүп аткан жаштагы эл. Бул кичинекей балдар эмес, пенсионерлер эмес. Именно Кыргызстандын бюджетин түзүп аткан элдер. Анан ошо майрам жакшы өтсүн, элибизге тынччылык болсун. Майрамды өткөргөндөн кийин эртең шартаңар келсе, саат 12-де ошол метро Владыкинада 6 шоссеге 5-домго барып гүл коюп кетсеңиздер болот. Эми сөзсүз эле бир убакта бардыгыбыз эмес, бирок ар ким өзүнүн шарты келсе барып кыргыздын намысын колдоп, биримдик экенибизди билдирип ошол жерге барып кетиңиздер. Анан Садыр мырза рахмат, келип мына элдин алдында өзүңүздүн патриоттук милдетиңизди аткарып чыгып ойлогон ойду айтып атасыз. Анан эми шайлоо жакындап калды да. Биз дайым эле айтабыз, шайлоо жакындаганда эле келип эл менен жолугушпай, мындай күндөрдө дагы келип колдон келишинче элди духун көтөрүп, могул жакта иштеп аткан элдерди тигил жака чакырып, шартын түзүүгө жардам берсеңиздер. Рахмат майрамыңыздар менен. Кейинки куттуктоо сөзүн приглашаем на сцену сотруднику Госдумы Российской Федерации Забавотников Геннадий Михайлович. Рахмат. Мен орысмын, мен кыргызмын. Дорогие мои земляки, сегодня и пасмурный день, который состоялся рано утром, и праздник. Ну так случилось вот в жизни. Сегодня величайшее событие, потому что сегодня праздник кыргызской независимости, кыргызского народа, Кыргызстана. Я как русский человек, родившийся в Кыргызстане, и моя мама родилась там, и мой дедушка родился там, город Токмок. И хочу сказать, вот и не было бы этой трагедии, наверное, утренней, если бы на территории такой прекраснейшей земли кыргызской была бы хорошо обустроена жизнь всех наших земляков. Чтобы не было ни одного гастарбайтера в России и в других странах, а только в качестве гостя, чтобы на месте там были хорошие дома, хорошая зарплата, хорошее обеспечение, хорошая жизнь
и с семьями, и на родной земле. Чего еще мечтать? Я знаю, что вы тоже знаете, что ваша страна, моя родина, богатейшая. И хочу сказать, редко кто из кыргызов, даже из кыргызов, понимает всю ту значимость, все то величие своей страны. А вы знаете, что такое Иссык-Куль? Вы знаете, наверное, что это мировое достижение природы. Нет другого озера в мире, нет таких здравниц, с которыми вы могли соперничать. Но вы наверняка, наверное, должны знать, что такое Нарынский каскад, что такое Акталы, что такое Сусамырская долина, а что такое Кунгей-Лато, Терскей-Лато и так далее. А Сарычелек, а Арсланбок, а Сонкуль, а где в Орловском ущелье? Орловское ущелье, то там на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря, там озеро Джашалкуль. Это удивительнейшее озеро, которому был проложен серьезный 652-й туристический маршрут в советское время. Забыли? И говорят, вот Швейцария. Я был в Швейцарии, но я знаю ущелье, я знаю Ананьевское, Григорьевские ущелья, я знаю Сусамырскую долину, я знаю Арсланбок, Сарычелек и так далее, и так далее. Какие там Швейцарии? Да лучше Кыргызстана 100 очков даст в любой Швейцарии. И хочу сказать, те богатства, которые хранятся сегодня в этой стране, она может быть, вот если представить себе, оградить ее, вот просто стену поставить вокруг Кыргызстана, то ему достаточно, вот так достаточно жить блестяще, прекрасно и богато, потому что у нее кладовых природных и золото, и сурьма, и все, что есть, и уран, и есть различные и алмазы, и нефть, и газ, и так далее, и так далее. Просто хочу, мечтаю, чтобы наконец-то в Кыргызстане разумное правительство, разумные люди пришли к власти и вот этим богатством распорядились как истинные патриоты своей страны. Во славу кыргызского народа. Мен орусмун, мен кыргызмын. Ол шоулар болсын. Шоулар, қолшоулар. Слово представляется доктору медицинских наук, доктору философских наук, академик Российской академии естественных наук, профессор Чагину Олегу Александровичу. Қолшоулар болсын. Я хочу искренние соболезнования тому событию, которое произошло сегодня утром. Большая трагедия. В 1976 году мою маму отправили в город Каракуль, который строился, на строительство Дома культуры Токтагульской ГЭС. С тех пор, с 1976 года, практически каждый год мы приезжаем в Киргизию, приезжаем с детьми. Это наша родина, мы любим ее. Я себе знаю, что старость я буду встречать в Кыргызстане. И спасибо. И так как любой человек, я забочусь о своей старости, я очень заинтересован в будущем Кыргызстана.
в будущей власти Кыргызстана, которая сможет взять, как вот передо мной оратор выступал, всю силу природы и направить эту силу природы на благо киргизского народа. Надеюсь, что выбор, который будет в этом году, он будет истинно народным, правильным и в правильном направлении. А что нас объединяет, русских и киргизов? Нас объединяет одно. Нас объединяют наши дети и нас объединяет наше совместное будущее. Спасибо. Мне поручили передать слова приветствия наш русский генерал Ивашов, который родился в Киргизии, которого все мы называем здесь кыргызом. К сожалению, он не смог подъехать, потому что в командировке. И мне повезло, что в моей жизни через меня сошлись два генерала. Это генерал Ивашов и генерал Иманкулов. Это не агитация президентская. Просто я говорю, что в моей жизни сошлись два генерала. И пусть этот символ двух генералов, киргиза и русского, заинтересованного в развитии и в процветании Киргизии, всем и от того, и от другого большой привет и вера в то, что будущее, повторяю уже за троих генералов, будущее нас всех – это наши дети и наше общее будущее в единой стране. Спасибо. Ардактуу меймандар, дагы эле болсо биз ушул жерде ардактуу аксакалдарыбыз отурат. Бамаская университетинин доценти, аксакалдар кеңешинин мүчөсү, ак жол Мачат атабызды, жана ошондой эле аксакалдар кеңешинин мүчөсү Шабилов Эртабул атабызды кол чаап койсоңуздар, келиңиздер. Эгемендүүлүк байрамыңыздар менен куту болсун деп кол чабуулар болсун, келиңиздер. Ассаламу алейкум, мекендештер, ағайын туғандар. Албетте бүгінгі майрандық маңай біраз маңайымызды пасайтып тұрады. Себебі ерте менен күн болған оқия, қырсық. Елімізді айтып қояды, жақшылық менен жамандық тезгіндештейді, қырсық қашқабақтың ортасында дейді. Бұл жерде отырған әрбір оққан қырғыздың жүрегі қандай айтсам сайғылашып, içimizden мұң тартып тұрған кез. Жоғарыдағы айтып өткен ақсақалдар кеңешінің төрағасы айтып кетті, ертеден ұшуға малға чейін бұл жерде ұққан адамдардың бар ертеден келе, бұл жерде дағы көпшілік ошақта қалып қалды. Ұшы күнде біз бірімізге мұндай оқия бізді бірімізді біріктірушіміз керек, ынтымаққа келіш керек. Мен ойлаймын, Қырғызда дағы бір жақсы сөз бар, ұйға дағы көп жақсы, тойға дағы көп жақсы деген сөз бар. Көпчілік көтерсе, ұйды дағы жақшылықта көтеріп кетеміз деген үміттемін сіздердің қолдауыңыздар менен. Албетте, сөзіміз, маңайымыз шаңды шықпай тұрған ақпалда тұрамыз. Бірақ ошонсе дағы жақшы жаманды бір тізгінді қатарлаш қармап кеткенге еркебіз дағы, құдіретіміз дағы жетеді деп ойлаймын. Бұл тұрмыштың бізге, елімізге салған сыноусы, ошол сыноулардан жакшыраак өтүп кетебиз деген ойдомун. Эми эң негизги маселе бу жерде миграция маселеси болуп турат. Миграция деген эмне? Бул жаңыдан пайда болгон түшүнүк эмес. Илгертен эле келаткан нерсе. Бирок акыркы заманга жараша миграция дүйнө жүзүнө таратып кеткен маселелердин бири. Ошол эле учурда миграция болгондо ар бир элдин жарандары каяка барсам, каяка барып окат кылсам, каяктан акырын иш табат экем деген ойго келет. Ошол маселеде дүйнө жүзүн салыштырып көрсөк, эң көп биздин кыргыз жарандары Россияны келип берген кандайдыр иш таап, окатын кылып, акча таап, үй бүлөсүн, жакын туугандарын бакканга ушундай шарт түзүлүп атат. Себеби көп жылдан бери бирге болгон менталитет деп коет мындай чыгат. Кандайдыр үмүт, ык, ушундай Россияга барсак көнүп кетебиз. Кандай болсо дагы башка тилге караганда биринчи класстан бери орус тилинде билебиз деген кандайдыр түшүнүк бизди тартып турат бул жака. Ошон үчүн каерде болбойлу, каерде жүрбөйлү,
ак ниет, пешене тер тамагы акы менен оокат тапсак, ийгиликке жетсек, биз өз үй бүлөбүздү, жакындарыбызды багалганга жетсек, айрыкча эр азаматтарга айткым келет, жаш улан кыздарга айткым келет. Демек, ар бир үй бүлөнүн бакубат жашоосу, анын экономикалык мүмкүнчүлүгү, анын байлыгы бул элдин байлыгы, бул мамлекеттин байлыгы. Эли бай болсо, эли тың болсо, ошол жарандар кандайдыр кесипкөй болсо, кандайдыр иштин өдөсүнөн чыга алсак, анда жогоруда айтып аткан маселелердин баарын саясатчыларга такабай, дагы бирлөргө шылтабай, бир өзүбүздү өзүбүз багып кетсек, биз ошондо жакшынакай мамлекетибиз дагы, элибиз дагы көтөрүп кетебиз деген ишенетимин. Мен ушуга сиздерди чакырып кетемин. Ошол учурда мен сиздерге айткым келет, мына азыркы учурда мына дин жаатында, ыйман жаатында көп иш-чаралар болуп келатат. Бул жакканда жана Абдышүкүр Нарматовдун видео кассеталарын оңгондо айтам. Эки оозунан бир сөзү, айнанайын жаштар, силердин капиталыңар бул убакытты туулап пайдалангыла. Силер качан атам берет экен, же байкем берет экен дебей өзүңөр аракет кылып Кудайдан тилеген деген сөздөрү дайым таасирленет деп ойлойм жаштарга. Демек, эң негизги үмүтүбүз мына жаштарда, улан кыздарда. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, жакшы жака буруп, акыл эсине жеткен ар бир адам билет арам менен адалды, жакшы менен жаманды, кыянатчылык менен боорукерликти жакшы түшүнүп ажырата алабыз. Бардык нерсени жүрөгүбүз менен кеңешип эле жакшы жака бурула берсек, биз ишибиз оңолот. Баарыбыз жакшы жолго түшүп, ийгиликке жетишебиз. Ошол эле учурда айткым келет. Мен мына Москвада көп жылдан бери иштегендиктен, өзүм мына окуу жайда, илим жаатында иштегендиктен дайым жыйын болгондо айтам, айнанайын жаштар, Москва деген бул дүйнөдөгү илим менен борбордун эң туузокуна жеткен борбору. Ушул жерде каалаган окууну, каалаган кесипти, каалаган окуу жайдан окуп, билим алсаңар толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал үчүн Россиянын закону ага мүмкүндүк берет. Кыргыз гаранты, кыргыз паспорту менен эле силер Россиядагы бардык окуу жайларга каалаганда бюджетке өткөнгө толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошол үчүн дайым айтып кетем, эгерде ошондой суроолор болуп, кандайдыр түшүнбөктөр болсо, ушул жерде бизде агай эжекелер чоңгон чоң топ бар. Мына интернеттерде мына жаш толкун деген сайт бар, биримдик деген бар, бардыгында ушу биздин даректерибиз жазылып турат. Бириңерден бириңер сурасаңар таба аласыңар. Биз колубуздан келген жардамды, кеңешибизди бергенге даярбыз, ошонтип берип келатабыз. Эми ушул жерден дагы бир айтайын дегеним, ошого силер колуңардан келиши аракет кылып, ошондой нерселерди жасайлы. Анан дагы бир нерсе, мына бул Москвада атайын өкүлчүлүк бар, дин өкүлчүлүгүндө иштеген жаштар бар, 5-6 жыл болуп калды. Булардын жамааты күндөн күнгө, жылдан жылга көбөйүп, чоң топ болуп келатат. Ошол жаштарды туура багытка, туура маселеге, дин багытында жакшы жолдорго салып келет деп ойлойм. Демек, Кыргызстанда силер азыркы информациянын заманы деген сөз, интернет деген бар, телефонуңарда колуңдар бар, жаңылыктарды билип турасыздар. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн жаштардан мына Сирияга кетип калган, жана башка болуп калган жаш балдар адашып атса, албетте кейбиз ошондой жолдон алыс бололу, оолак бололу, жакшы жолдо бололу деген ниетемин. Ошол учурда ошол өкүлчүлүктөн жигиттер келип отурат. Мен ойлойм, менен кийин дагы сүйлөшүү мүмкүн. Жакын арада Курбан айт болуп келатат. Мен ойлойм, ушул жерде улук болсоң кичик бол, канчалык байып, дүйнөңөр көбөйгөн сайын кайрымдуулукту, садака бергенди унутпасак, Кудайым айткан экен, бирди берсең миңди берем деп, Кудайдан сураганды билели, ошол кайрымдуулук кылганды унутпайлы. Ушул учурда эрте мененки болгон Кудай мындай кырсыктын негизинде жанатан бери бүгүн эртеден кечке ошол жерде аксакалдар, мына коомдук уюмдун жетекчилери тынбай бири менен бири кеңешип, бүгүн да жанатан бери сүйлөшүп, ушундай бир жыйынтыкка чалдык, штаб түзөлү, ушуга колубуздан келген кол кабыш кылалы деген сөздөрдү айтышты. Ошол штабка ар кандай сунуштар болуп, аксакалдар кеңеши ушундай жыйынтык чыгарды, ошол штабты бизге жетектеп берсин деп сунуш киргиздик. Анын бири ушул жердеги коомдук уюмдун жетекчиси Союз Кыргызстанцев деп коет, уюмунун жетекчиси Мырзабек Эгемберди деген жигит, коом Кыргыз биримдиги деген коомдун жетекчиси Абдыганы Шакиров деген жигит эр азаматтар бар. Ушул штабты жетектеп берип, бүгүндөн эртеңден баштап ушул кырсыкта болгон, тушар болгон үй бүлөлөргө колубуздан келген кол кабыш кылып, ушуларга биз колубуздан келген аракетти кылып,
материалдық жардам, моралдық жардам көрсөтүлгөн аракетти кылабыз. Мен ойлойм мындайда бизди бириктирип, ушул жерде отурган эр азаматтар эсинен чыгарбай, элчилик менен байланышып, ушул иш чараны, ушул жабырта турган кыздарды көтөрүп, ушулардын кайгысын тең бөлүшүп кетебиз деген үмүттөмүн. Дагы ушуга чакырып кетем. Кудай дагы айтам, бириңерге ошончо эле Курбан айт деген рахмат силерге. Ошон үчүн жакында Курбан айт болуп келет. Курбан айтка өзүңүздөр билесиз, Кудайдан болгон бул парз. Быйылкы жылдын эсебинде ар бир үй бүлөгө кишиге 8.000ден туура келет экен. Ошону мына муфтиятта иштеп аткан жигиттер менен чөчүп, ошолордун тегеринде жакшынакай ушул иш чараны өткөрүп алсак деген ой ниет айткым келет. Дагы бир жолу кандай болсо дагы бүгүнкү маанайды, кандайдыр нерседе маанайыбызды чөгөрбөй, башыбызды жерге салбай, башыбызды бийик көтөрүп, ушундай жакшынакай демилгелерди дайым көтөрүп, кайерге болбосун эл чогулган жерден калбайлы, эл чогулган жерде ошонун демин, ошолордун ой максаттарын элге жеткирип, элдин кандайдыр үйдөлөрүн укканга, ойлорун укканга мен ойлойм, шердеги жамааттагы жетекчилер, шердеги аксакалдар кеңеши дайым даяр, дайым сиздер мененбиз, биз биргебиз. Жерибизде тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун, дайым барчылык болсун. Сөзүмдүн аягында дагы бир айтпай кетчү нерсе эмес. Акыркы күндөрдө Кыргызстанда болуп аткан чегара маселесин көйгөйүн сезип турасыздар. Мен сиздердин атыңыздардан бүгүнкү уюштуруп аткан орг комитеттинге мындай бир сунуш киргизет элем. Ушул бүгүнкү жыйынтыктардан биз сунуш кылат элек. Бүгүнкү заманда 21-кылымда мындай чегара маселелери күч колдонуп, жолсом кандайдыр курал колдонуу жардамы менен чечилбей, дипломатиянын келишимдердин негизинде чечилгенге биз өкмөттөн кайрылуу кеткенге сиздердин атыңыздан кайрылам. Мен ойлойм, берде оглар бир да кайдыгер болуп кошулат деген ойдомун. Рахмат сиздерге. Урматтуу туугандар, биринчи иретте мен бүгүн ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын уюштуруп жаткан, уюштуруп чуркап, бир ай, 2 айдан бери чуркап жүргөн кыздарга, балдарга жалпы сиздердин атыңыздардан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Экинчиден, ушул жигитибиз, инибиз Садырга дагы жакшы ийгиликтерди каалайм силердин атыңыздардан. Бул 25 жылдык Москвада ушундай өтүшү, бул кыргыздар үчүн, биз үчүн абдан сыймык. 50 жылдык болот, 100 жылдык болот. Кыргыз аман болсо 1000 жылдык, 3000, 4000 деген жылдыктар болот. Ошондой жылдыктарды мына Кыргызстан өткөрүп келген. Оштун 3000 жылдыгын, Марастын 1000 жылдыгын, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2500 жылдыгын өткөрүп келген. Кудай буйруса Кыргыз түпкүлүктүү журт мындай 25 жылдык көп болот мындан кийин. Эми жана кырсык, эми бул кырсык Кудайдын иши экен. Мен ошолорго сиздер менен кошо кайгырып, анан аксакал катары бир сөз айтып берип атат. Биздин 18 жаштан 35 жашка чейинки жаштарыбыз, кыздарыбыз, балдарыбыз Москвада, башка Россияда жүрүшөт. Мен аксакал катары каалабаймын ушул балдардын келип жер шыпырып, кол жууп жүргөнүн 5 жылдан, 10 жылдан кийин ушул жерде ошондой жаман иштерди кылып жүрүшүн эч качан каалабайм. Силер да каалабайсыздар. Ошон үчүн туура айтып өттү. Ушу Москвада жүргөндө сөзсүз түрдө кесип үйрөнгүлө балдар, кыздар, билим алгыла. Эч кайсы тарыхта, мамлекетте сабатсыз элден өнүккөн мамлекет курулган эмес. Сиздер барып курасыздар, илимди, билимди ушул жерден бардык кесип үйрөнүп барып турган Кыргызстанды оңдойсуңар. Бир мезгилде Түркияда Ататүрктүн мезгилинде түрктөрдүн бардыгы Европага таркап кетип, бүтүндөй кесиптерди үйрөнүп, билимди алып барып анан Туркияны өнүктүргөн. Азыр Европадагы мусулман мамлекеттердин ичинде эң өнүккөн мамлекеттердин бири болот. Ошон үчүн мен кааларым жаштарга жүрө бербей, жанагындай жаман иштерди мен көргүм келбейт көчөдө ошо кыздар, балдардын жаман иш иштеп жүргөнүн. Сиздер да каалабайсыздар аны. Ошон үчүн билим алыңыздар, адистикти алдыңыздар, эч кандай монтер деген ушуга окшогон кесиптерди алып, Кыргызстанга барып, Кыргызстанды оңдоого жардам бериңиздер. Анан жанагы кырсык мен да кошулам. Эртең ушул мүмкүн болушунча туугандар барыңыздар, барып ошол жерге гүл коюп, эскерип коелу. Анан жардам болсо жардам берели. Ошон үчүн биз кыргызбыз. Ынтымакчылык ушундай жерде жаралат, көпчүлүктүн эмеси менен. Сөзүмдүн акырында дагы ушул жигитибиз Садырга ийгилик. Ушундай жаштар келсе мамлекетке жетекчи болуп, анан мамлекетибиз оңолот. Рахмат. Кол чабуулар болсун. Аксакалдар кеңешинин төрагалары дагы.
Мүчөлөрүнө кол чаап коюңуздар. Ардактуу меймандар, баарыбыз көңүл уртурайлы, дагы куттуктоо сөз улантайлы. Кыргыз эл баатыры Касманов Салижан Шариповго кол чаап койсоңуздар келиңиздер. Кол чабайлы, Кыргыздын Сеймага. Жана ошол эле Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанытқан биздин бокстун чебери Алмазбек Райымқұлов агайга чыгып койду. Кол чаап коюңуздар, Алмазбек Райымқұлов. Кыргыз баатырлары. Сөз Кыргыз эл баатыры Салижан Шариповда. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, дорогие соотечественники. Я от всего сердца хочу поздравить всех вас с 25-летием независимости республики. И хотел бы пожелать нашей стране мира, единства, стабильности, развития и процветания. А нашему народу доброты, согласия, терпения. И, конечно, чтобы в каждой семье был достаток, и чтобы мы достойно росли молодежь для будущего нашей страны. Дүйнөгө билегинде күч менен таанылган, кыргыз экенин унутпаган алдыңыздарда биздин сыймыгыбыз Кыргыздын баатыры Алмазбек Райымқұловго кол чабуулар болсун келиңиздер. Ассаламу алейкум, жердештер, жана эл журтум. Келе жаткан ушул 31-чи эгемендүүлүк 25 жылдыгына жакшы мындай майрам кечи менен тосуп атабыз. Келечекте ушундай жакшы күндөр боло берсин. Анан аябай кубанычтамын. Бир жактан бардык айткан эле өзүм дагы бир-эки жаңылыктардан көргөн бүгүнкү бир аз кырсыктарды аябай өкүнүчтөмүн. Сөздү кыска эле кылайын. Барыңарды жакшы маанайыңар менен ыйманга жана достук, беримдик, ынтымакка айтып кетерим. Өзгөчөсү жаштарыбызга жакшы үлгүлөрдү, жакшы келечектеги максаттарга жетишини тилектешмин. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Ушул маекече. Кол чаап коюңуздар. Кыргыздын сыймыктарына. Чоң рахмат, урматтуу туугандар, урматтуу бүгүнкү мекендештер, жердештер. Анда эмесе кийинки биздин сөз кезеки калоо тилекке көңүл буруп коюңуздар. Ушул биздин эгемендүүлүк майрамына карата атайын Москва шаарында Кыргыз пираттар тобунун жетекчиси жана ошондой эле орун басарлары, мүчөлөрү сиздердин алдыңыздарга чакырып койгулу Акылбеков Канатбек, Нуржамал Макымбаева жана Маматкалык уулу Жумадел. Кол чабуулар болсун. Келгиси кол чаап коюңуздар. Москва шаарында пираттар жаштар уюмунун мүчөлөрү. Кол чабуулар болсун. Бүгүнкү концертти уюштуруп жаткан топтун мүчөлөрү мынакей кол чаап коюңдар, шаңдыра. Шаңдыра кол чаап коюңдар туугандар. Кыргыз кылым карыткан, кыргыз кылым жарыткан, эч ким аны өчүрө албай тарыткан деп өзүмдүн сөзүмдү баштап кетип турам. Кымбаттуу бүгүнкү кечеге келген кыргыз элим, эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы кут болсун. Ар бир үйгө ынтымак, тынчтык орносун. Кылымдардан бери эңсеп келген эркиндиктин күн урматына мына бүгүн биз бир залда тилектеш болуп отурабыз. Россия Федерациясында жүрөгү болгон Москва жергесинде да мына биз кыргыз экенибизди далилдеп, эгемендүүлүктү кыргызча майрамдап, чоң кеч өткөрүп жатканыбызга маңдайыбыз жарыла сүйүнүп отурабыз. Эгемендүү элимдин эртеңки келечеги эч кимибизди кайдыгер калтырбашы керек. Ар бирибиз башты бийик көтөрүп, кыргыздын туусун көк асманда гана желбиретели.
бардык кыргыз туугандарымдын жана конокторубуздун үй бүлөсүнө бакыт каалап, дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерди терең урматтап, Кыргызстандык мигранттар уюмунун атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кол чабуулар болсун, ардактуу меймандар, кол чаап коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кымбаттуу коноктор, ажарлуу айымдар, ардактуу мырзалар, кош келипсиздер. Сөзүмдү баштоордон мурда бир патриоттук ыр менен баштоону туура көрүп турам. Кыргыздар бирин-бирин сатпаш керек, мекеден да мекенди ыйык сакташ керек. Калк үчүн күйгөн атуу акындарды эч чиркин кыйнап туруп атпаш керек. Китебин окуп Чыңгыздын, тарыхын билген кыргыздын, атасы болуп уул кыздын, сабагын үйрөт турмуштун. Эзелки кыргыз тилибиз экенин жакшы билиңиз, кыргызча ырдап күй чертип, дүйнөгө кетсин үнүбүз. Бүгүнкү биздин мигранттар уюштуруп жаткан концертке кичине токтолуп кетсем, саналуу күндөрдөн кийин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын Кыргызстанда Кудай буйрса белгилешет. Мына ошол майрамга биз Москвадагы мигранттар барып катыша албасак дагы, Москвадагы мигранттар мекенге болгон сүйүнүчүбүздү, мекенге болгон сагынычыбызды чексиз экенин даңазалоо максатында мына ушул концертти уюштуруп жатабыз. Ушул концертке келип убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Москвада мигрант болуп жүргөн ар бириңиздерге кандай максат, кандай ниетте келсеңиздер бар жогу орундалсын. Аман эсен ата-энеңиздердин, бир туугандарыңыздардын, балдарыңыздардын бешинесине бар болуңуздар. Кош келипсиздер. Ассаламу алейкум мекендештер. Кыргыз элим эгемендүүлүк 25 жылдык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Biz Kırgız eli kılımdı karıtkan elbiz, dağı kılımlarga жашай беребиz. Biz Moskvadagı mekençilder birigip, öz mamleketimizin geleceğine kaydıger karabay birigүүnü tuğra gördük. Hazır Kırgız elimde abdan ökünüşlü okuyalar bolup jatat. Biri bugünkü Moskva жүрөктү ыйлаккан окуя. Kırgızstanda bizdin çabal başçılar koşuna өлкөлөр менен тең ата сүйлөшө албай, Kırgız eli bizdin kadırın ketirip jatat. Kırgız elim oygonolu, keç kolup kalelikte oyunlanolu. Kırgızstanlık migrantlar uyumuna koşulunuzdan, mamleketimizin keleşegin birgelikte tüzölü. Sizlerdi tereң urmattap, migrantlar uyumu. Kol şabılar olsun ardaklı meymanlar. Şabılı kol şabılarımızdır. Bugünkü saltanatlı kişinin uyuşturucularına. Özgürce raplar. Verin istedim. Kol şabılaydı. Ulanlar, Kırgız bolup köröldük, Kırgız bolup Akbeşik'e bölündük. Kırgız bolup jaralgandan keyin Kirgiz bolbay, Kırgız bolup bölündük mekendештер. Kol çalar bolsun.